Ассаламу алейкум достор, біз Түркияда, Анталия шаарындабыз. Түркиядагы туристтердин аябай көп келишинин себебин айтып берейин мен силерге азыр. Бул жакта биринчиден адамдарга болгон мамиле өтө жакшы, сервис өтө жакшы. Түркия дүйнө жүзүндө алдыңкы орунда турат сервис боюнча. Мисалы үчүн бул жакка $50 силер бир кишиге $50 төлөйсүздөр. 5 жылдыздык мейманкана жатасыздар. Ал өтө жакта текиш менен жайгашкан. Андай көчөнү көрөсүздөр. Ичинде бир 3 мал тамагы менен, тамагы фуршетный системада каалаганын алып жейсиздер. Анан бул жакка келесиздер. Ар бир мейманкананын астында мындай рестораны бар, пляждын жээгинде. Бул ресторанда 3 мал тамак бекер жейсиздер. Мында колуңуздарга браслет тагып алсаңыздар, келип 3 мал бекер. Андан тышкары каалаган убакта келип бияктан коктейль, супу, мороженое ала берсеңиздер болот бекер. Ар бир отелдин пляждын жээгинде мындай пирстер болот. Ал жакта дагы барчиктер, тамак аштар тоже бекер. Мында браслеттер менен барасыздар. Жаткан жерлер мындай лежактардын баары, бүт зонтиктердин баары бекер. Көлдүн жээги мондайдан тротуар коюлган. Бул жакта электросамокаттар менен, велосипедтер менен жөө сейилдеген боюнча, мисалы үчүн бир дагы пляж тозулган эмес. Кетесиздер ушу менен, мисалы үчүн баягы балыкчы болсо, баары тетинен караколго барып, көлдүн арка өзүнөн айланып, кайра маяка келгиче бир дагы пляждын жээги тозулбайт кенен. То есть бул жакка чоолуп, түнчүндө да аябай кооз сейилдеген боюнча кетесиздер, көргөн боюнча бүт баардык шарттар түзүлгөн. Ошонун баардыгы $50 ичине эле кирет. Бул жакта Түркияда билесиздер, сервис адамдарга болгон мамиле өтө жакшы. Арзан, анан туристтерди сабап кетмей, тоноп кетмей, кекетип мокотуп, аларга хорс мамиле кылмай жок. Бул жакта туристтерге өтө жакшы мамиле кылат. Анткени канчалык туристтерге жакшы мамиле кылган сайын жыл сайын көп туристтер келет. Азыр сезон бүтүп атыптыр, 7 айлык сезон бүтүп атыптыр. Ошон үчүн элдик киши азайып калыптыр. Болбосо бул жакта жайкысын сезон убагында мындай базыш мүмкүн эмес дейт да, бут койгонго жер жок дейт. Суусу болсо мындай баары бир Кыргызстанга жетпейт, өтө түздүү, көп түшө албайсың. Биздин Кыргызстан жаратылышы өтө бир керемет болгону, бизге Кыргызстанга жакшы шарттар түзүп, сервисти жакшы кылып, адамдарга, туристтерге болгон мамилени жакшыртып койсок, биз дүйнө жүзүндө алдыңкы туристтик өлкөлөрдүн катарына киребиз деп ишенем. Киребиз, Кудай буйрса. Ошондуктан биз үйрөнүш керекпиз. Башка мамлекеттерден жакшы жактерин үйрөнөлү, жакшы нерселерин алалы. Анан Кудай буйрса, биз ошол шарттардын баарын түзүп алсак, Кыргызстан дүйнө жүзүнүн алдыңкы мамлекеттерине. Мисалы үчүн бул жакта Түркияда жүргөн туристтердин көбү менен сүйлөшүп, Кыргызстанды интернетте видеолорун көрсөк, аябай сонун таң калып атышат, бирок баары эле шарттарын сурашат. Шарттарын сурай келгенде чындап бизде шарттар мынчалык эмес да. Ошон үчүн Кыргызстанга барып эс алгандан көрө Түркияга эле эс алган көп туристтерге арзан түшөт экен. Бул жакта ошо сервис жагынан жакшы мамиле кылышат экен. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу кыргызстандыктар, келиңиз биз дагы туристтерге болгон мамилени жакшырталы. Кыргызстан туристтик өлкө, бизде келечек аябай чоң. Бардык шарттар түзүп койсок, биз алдыңкы мамлекет болобуз. Барыңыздарга Түркиядан ысык салам.